1941-жылдын 22-июнунда таңкы саат 4-тө башталган согуш 1418 күнгө созулган. Фашисттер биринчи эле күнү 1200 советтик учакты жок кылышкан. 34,476,000 советтик жоокер согушка катышкан. Анын 500,000 аялдар түзгөн. Дээрлик 4 жылга созулган улуу ата мекендик согуш кыйроолорго алып келген. Кыргызстандык жоокерлер согуштун биринчи күнүнөн баштап эле фашисттик баскынчылар менен баатырларча кармашышкан. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанып, 160 миңден ашуун жоокер каза болгон. Советтер Союзунун баатыры деген наамын алган биринчи кыргыз баатыры Дүйшөнкул Шопоков. Улуу ата мекендик согушта кыргызстандык 150 миң жоокер орден медалдар менен сыйланып, 76 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыган. Кыргызстандык 29 жоокер Даңк орденинин көч даражасын алган. Биздин мектебибиз ысымын алып жүргөн Чолпонбай Төлөбердиев Воронеж фронтунун 6 армиясындагы 160 аткычтар дивизиясынын 636 аткычтар полкунун жоокери болгон. Ал 1942 жылы 6 августта Дон дарыясынын оң жээгине сүзүп чыгып, тынбай ок бүркүп жаткан душмандын зотуна төшүн тоскон. Бул эрдик үчүн ага 1943 жылы Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Москваны коргогон 28 баатыр панфиловчулардын катарында кыргыз жигити Дүйшөнкул Шопоков да бар болчу. Алар Москвага кирип келаткан фашисттерди Дубосеково кесилишинде каршы алып, душмандын 54 танкасы менен 4 саат салгылашкан. Өздөрүнүн каарман эрдиги менен панфиловчулар Волоколамскийде гитлерчилердин мисин кайтарып, баатырларча курман болушкан. Улуу ата мекендик согушта укмушта эрдик көрсөтүп, Советтер Союзунун баатыры деген наам алган кыргыз баатырларын кыргыз эли түбөлүккө жүрөгүнө сактайт. Жыл сайын жаркыраган жаздын 9-майында элдин эркиндиги, келечектеги бакыт таалайы, жыргалдуу турмуш үчүн курман болгон эр жүрөк баатырларыбызды эскеребиз. Soğuş kaygı, dıştı gelecek görüt. Soğuşta жал, su adımlardan tөгөт. Көңүл толгон көрчүк болсо отту. Күл айлантып кастык менен мүлдүрөт. Соғуш азап өлүм оту жалындайт. Адам эмес айбандарда каалабайт. Эмгек менен бүткөн көздөрдү бомба тип бордо кылып талкалайт. Кайтпай калган жоокерге түбөлүк от жалындайт. 9-майда эл журту эстелип койгон гүл жайнайт. Ардагерлер, баатырлар, жеңишиңер кут болсун. Аксакал болуп сый көрүп, ден соолугуң чын болсун. Май айында кызгалдак, бажырайы бачыылар, балдарыңдын алдында бар болгула атаалар. Ата журттун жодо сактап калган, кан майданда жан беришип жаналган, улуу жеңиш аталардын төгүлгөн, кандарынын эсебинен жаралган. Күн жетти мына эми, жеңиш бизде согуштун оор күнү калды эстей, эл үчүн жанын курман кылгандарды эстейбиз жеңиш менен бүткөн күндү. Халк башына түшүп оор азаптар, кыйылышкан канча кырчын канаттар, курман болгон экен үчүн эл үчүн, Дүйшөнкулдар, Чолпонбайлар, Саматтар. Ардагерлер аталарды согушкан, ал жыл сайын элин сыйлап турушат. Кыз келини, уул жигити ийилип, куттукташып кооз гүлдү сунушат. Жеңиш күнү белгилеп, майрамдарда эл болсун, аталар корлоп кан төккөн, келечегиң кен болсун. Улуу жеңиш, аталардан эстелик, унутпа эле биз аларды эскерип. Ата журттун топурагы эч качан калбас үчүн кас душманга тепселип. Ырбагасың мындан ары жараңар, ыйлабасын кемпир шалдар балаңар. Капы болом каңырыгым жалындап,
барган сайын суюлганга араңар, рубак басып аппак болуп чачыңар, улам ары кетип барат жашыңар, урмат кылып унутушпайт урпактар, кылымдарга күбө болуп атыңар.